Жалпыңыздарга салам, 7 канал жана ошондой эле Респект жашасын YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Эгерде сиздер багбанчылыкка кызыксаңыздар, же болбосо чет өлкөлөп жүрүп жагдаган болсоңуздар, бир Кыргызстанда эле бир жакшы эле жумуш кылам десеңиздер, анда бул маек бүгүн дал сиздер үчүн болмокчу. Биз менен чогуу отуруп көрүңүздөр. Албетте бул жөн гана маек болбосо, силерге кандайдыр бир пайдасын тийгизет деген ишеничтебиз. Анткени бүгүн бизде конокто ким десеңиздер, Кыргызстандын номер 1 супер багбан Абдыкадыр Фазенда Абдыкадыр Абдышкуров. Салам алейкум, кандайсыз? Рахмат, алейкум ассалам. Саалыктарыңыз жакшыбы? Кудайга шүгүр. Негизи сизди Абдыкадыр Абдышкуров деп тааныгандар аз экен, сизди Фазенда деп тааныгандар көп экен да. Ошондой. Кимден интервью аласың дейт. Анан Абдыкадыр байкадан десем, кайсы эле дейт. Фазендадан десең, Фазендаданбы дегендерчи. Көпчүлүк айтып калат, сиз атыңызды билбейт экенбиз деп. Өзүңүзгө айткандар көппү? Бар эле айтат, бар эле мени Фазенда байке, Фазенда брат, ушундай деп чакырып калат да көчөлөрдө, Фазенда деп. Анан болбосо ар бир видеом акырында ат фамилиям айтпастан видео түгөнтпөйбү? Акырында силер менен багбан Абдыкадыр Абдышкуров деп бүтүрөм да, акырында чейин көрүшпөйбү дейм. Кайра эле болбойбу Фазенда? Бирок мага уже жагымдуу бул нерсени уккан. Фазенда десе деле сүйүнөм, Абдышкур десе деле ошол, Абдукахар, Абдурахман ар түрдүү аттар менен кое беришет. Эмне десе да сиздин дарегиңизге барат. Билип атат уже сиз. Абдышкур деп тааныгандар да бар экен негизи фамилияңыздан. Бар. Мен өзүм да башында чалганда кандайсыз Абдышкур байке. Ошондой деп. Жакшы эле бул. Фазенда жөнүндө сурайынчы биринчи. Эмне үчүн Фазенда? Мындай да бакча деп койсок деле болот да бизге. Мен ушул маани деп ойлогомун да. Бул өзү испанча, португальский термин. Ушу бир үй болот, айланасында бак-сактар бар. Үйдө Фазенда деп коюшат экен. Ошол бир туристтин сөзү менен эле Фазенда болуп кеткен да бул. Турист келип сизге айткан, сиз Фазендада экен эле деген мен ошо менен. А так өзү чисто биринчи жашыл бак. Ар түрдүү аттар коюп койгон, бирок мына эсте каларлуу болуш үчүн бизде жок ат ойлоп табыш керек болгон дагы. Анан как раз ал Фазенда дегенден кийин мага кулакта баягындай зыңгырайт го. Мындай нерсе болгон эмес дегенде сразу анан ошол коюлуп калды. Фазенда жалалат деп баракча ачтыңыз Инстаграмда. Башынан баштайлычы. 0 подписчик менен мисалы үчүн ачтыңыз да Фазенда жалалат деп. Же кийин өзгөртүп койдуңуз? Жок, 0. Биринчи Green Garden деп ачкам. Жашыл бак деп ачканмын. Биринчи эгер эң ылдыйкы видеого, акыркы видеого түшө турган болсоңуз, 1200 видео ылдый да. Ал жакта ошол Green Garden деп жазып койгонмун. Жашыл бак деп. Бул аталышында болгон 0 подписчик. Инстаграм баракчаңызда баягы актуальныйга коюп койгон тарыхчаңыздан да көрдүм. Green Garden бизге конокко келди. Green Garden конокко деген аябай бир өзүңүздүн архивиңиз бар экен. Ошондой эле. Мен өзүм карай элекмин. Бар экенби ошондой актуальныйда. Кирип көрүшүм мен атуу 1000 видео ылдыйга түшүп табыш керек болот да баягы. Жакшы айттыңыз. Архивке эле коюп коюшум керек. Архивте бар экен негизи архивиңизде. Эң сонун болду. Көпчүлүк сурагандарга деле архивде бир сыйра сториске коюп коем анда. Эмне себептен ушул баягы Green Garden'ди Фазендага өзгөрттүңүз? Балким баягы Green Garden'ске көп эме алып келбеди. Актуалдуу. Ага караганда Фазенда мындай жакшыраак боло тургандай болду. Эмнеден улам? Биринчиси ошо туристтин айтканы мага кулагыма жакшы угулуп калды. Экинчиси мындай ой келди. Негизи Facebook же болбосо Instagram, Google дегенде эле өзү вообще карасаңыз өтө эле жагымдуу аталыш эмес да. Болгону ушунчалык популярдуу болгон үчүн биз уже аны жакшы таанып калдык да. Мисалы Facebook F турабы? Баарыбыз тааныйбыз да. Facebook деген. Мисалы азыр Жалал Абад туруп эле жөн эле Ж таң коюп койсоңуз, адамдар күлөт да, эмне деген Ж бул эми депчи, турабы, эмне коюп алгансың дейт да. Бирок сиз ушунчалык бренд болгондон кийин ошол Ж бренд болуп кетет да акыры. Бул деле ошондой болду. Мына шляпа деле ошондой эле. Фазендан шляпа. Фазенда деп туруп эле кыскача аталышы жакты. Фазенда бир ооз деле айтат да. Фазенда. Андалус. Facebook Garden деген караганда Фазенда деген. Green Garden уже эки сөз. Аны ким окуй алат, ким окуй албайт, кыска нуска окула турган болсун деп туруп ошону койгонбуз да. Анда блогер болуш эч кандай түшүнүк жок. Болгону бирөө келсе, бакчам деп эле, бул мен Фазендам деп тааныштырам дегенмин дагы. Ошентип адамдарга экскурсия кылып келгенде кылган иштерин видеого жүктөп, мен мисалы эң көп просмотр болгонум 4000 болгон ошол убактарда. Бул 2020 просмотр. 2020-2021 айттым да. Бирок сүйүндүңүз беле 4000 просмотр болсо. Мен 7 комментарийни окуп алып, жөн эле лайк менен огонь эле болгон да. 7 адам жазып 4000 мен мынтип эсептеген. Биздин университеттин чоң залына 500 адам батат. Ошондон 10 эсе көп адам батыптыр почти депчи. 4000 адам, ушунча адам мени угуптур деген. Негизи баягы башында айта кетейин, видеону түтүрбөй туруңуздар, эгер көрүп аткан болсоңуздар. Анткени блогер болом, таанымал болом деген азыркы учурда жаштардын көпчүлүгү атың чыкпаса жер өрттө деп баягы туура эмес нерселерди көп кылып жатат. Мен ошон үчүн алдыда блогерлик туурасында да
сөз түрдө атактуулук туурасында да сүйлөшөбүз. Албетте. Андыктан видеону түрдүрбөңүздөр. Биз азыр Фазендадан баштадык. Фазенда менен акырындан блогерликке барабыз. Аны алып коелу. Хочешь стать популярным и зарабатывать в этом? Смотри видео до конца. Ошондой видеолорду өзүңүз көрөсүзбү? Көрөм. Көрөм, ал нерселерди бир сыйра карап өтүп кетем. Негизи мен деле бир аз уже телефон оорусумен да. Телефонсуз бир жерге чыксам, кийимим жок чыгып алгандай эле боло беремчи. Анан обязательно телефон болуш керек. Башка баягы суроого кайта турган болсок, подписчик кантип нолдон баягы жер өрттө деп айтат го. Андай такыр болгон эмес да. Вообще контент деген сөздү 2022-жылы түшүндүм. 2 жыл мурда эле түшүнгөн турбайсызбы? Ага чейин мен бир окууга катышкам, ошто контент деп атат. Мен суроо берип атам, бизге сабак берип атканда, бул видеобу ошондо деп атам да. Видеобу десем, жок, бул видео эмес деп атат. Бул ошо сиздин контентиңиз болуш керек, өзүңүздүн белгилөө деп атпайбы? Анда мен ошол көп сүрөттөрбү бул контент дедим да. Десем, жок, бул сиз багытыңыз деп атпайбы? Мен ошондо багбан контентпи десем, түшүнмөдүк да акырычы. Вообще түшүнгөн эмесмин, бирок түшүнгөм кээ бир нерселер бар. Видеоду койгондо жакшы тартыш керек, микрофон болуш керек деген нерсе окуп калгам. Бирок такыр контент деген нерсени уже 2022 видеолордон көрүп түшүнүп калдым. Негизи ушул баягы эми вайнерлер, например, вайн тартып чыгаргандан кийин, мен дагы вайн тартышым керек экен деген пример алат да. Сиз деле ошолордун катарында бул Кыргызстанга биринчи болуп чыгардыңыз багбанчылыкты. Азыр сизди көрүп деле, мен деле ушинтип багбанчылык кылып, блогерлик кылсам болот экен дегендер көп болду болуш керек. Сиз ал нерсени билген эмессиз да? Балким, бирок азыр болбосо деле биз өзүбүз деле барып чыгарып атпайбыз. Мисалы, теплица кылгандарды, давайте мына мырзаны колдоп коелу, Улан экени колдойлу, Кайрат абаны, ким Турат Байкени, Кадамжай, Кызыл Пияда ар бирини чыгарып атпайбыз. Көп негизи, бирок чыга албай аткандар бар, же талантын колдонбой аткандар бар да. Чыга албай жаткандардын сыры эмнеде деп ойлойсуз? Негизи адамдар көп, ошо биздин көрүп аткандар адамдар ичинде булар эмес албетте. Диванный эксперттерден чөчүшат. Эчтеке кылбай төзү, жатып эле негатив жазып отурат го. Чоңоюп калыпсың, нормально иш кылбайсыңбы деген сөздү адамдар жакын алып алат да, ой, ошо унчукпай эле жүрө берейин деп калат да. То есть не туура эмес адамдар негатив жазгандардан чөчүлайт. Экинчиси, бир аз балким харизма жетишпейт да, видеого чыкканда сүр болот. Сүрдөшү мүмкүн. Сүрдөшү болот. Аларга мен айтам, мен жолдон айтам, негатив жазгандарга башкаларга деле лайфхак. Негатив жазып аткан адам деле сиз үчүн убактын кетирип биринчиден көрүп атат. Экинчиси, жазып атат да бир нерсе. Жөн эле көрүп өтүп кеткен жакшы адамдан көрө мына жакшыраак биз үчүн. Анткени ушул комментарий просмотрго алып келет. Ушунун жаман көрсө да көрүп атат да сизди. Значит, сизден пайда бар. Балким бир аз сиздин бир мындай да, туура эмес негатив жазылган нерселер эле эки түрдүү жандашыш керек да. Жаман орунсуз болсо эгер, эки түрдүү орундуу, орунсуз. Орундуусу болушу мүмкүн. Абдукадыр, нормальный микрофон ала албайсыңбы, добушуң чыкпай атат деп сөгүп жазса деле, бул менин катаам. Микрофон алышым керек. Же болбосо мындай кылбайсыңбы, кийимиң оңдоп албайсыңбы, ал экен, бул экен десе, карап койсо болот да. Бул орундуу. Же болбосо убактында жооп бербей атасың, ооба мен жетишпей атам. Же болбосо жөн эле бир проблема кылып туруп, өзүңчө эле умный боло бербечи деп жазса, мындан арылбайсыз. Бирок өчүрүштүн да кереги жок. Тура берсин. Тура берсин. Аны өзүбүздүн биздин көрүүчү көрмөн жакшы адамдар жооп жазып коет. Эң алгачкы видеом 4000 просмотр алганда аябай сүйүнгөм дедиңиз го. Сизде да максат болду да, подписчик көбүрөөк болсо дегенчи. Мен акыркы уже как мындай бир аз рекламада иштеп калгандан кийин уже көбөйсө плюс экен деп ой келе баштады. Негизи азыркы кылып аткан видеолорубуз деле хайпый видео. Мен үчүн хайп, мен үчүн эмне дебейсизби? Хайп дегенде кокустан эле жөрдөн жөр кантип подписчик өйтсөм дейм. Хайп менде мындай болот да. Мага подписчиктер жөнөтөт. Мисалы, Өзбекстанда мейиз сактаган, мейиз кылган жерди жөнөтүштү. 100 адам жөнөттү. Күнү катсам жөнөтө берет. Бир видео кылдым. Эмне достор, ушунча адам жөнөттү, барайынбы дедим. Болду, кеттик, давай, кыргызча тартып кел. Барып келдим. Демек, баягы сиздин катталуучуларыңыз сиз менен чогуу эле багбандар экен да жалаң. Не только багбандар, эми 300 000 багбан жок болсо керектен, бирок кандайдыр биздин кылып аткан иштерибизди колдоп, жакшы көргөн адамдар, негизи жакшы адамдар, 99,9 бизге жакшы адамдар жазат да, комментарийден билесиз. Мисалы, мына адамды колдоп коелу десем, 5000 адам уверен өтөт да. Именно ошол Кыргызстаныбыздын келечегине күйгөн адамдар бизди көрүп отурат деп билем. Сиз мына таанымал болгондон кийин өзүңүз айтмакчы 300 000 адам жок дегенде ичинде бир, мен ойлойм,
1000 адамы өзүнүн идеяларын, ойлорун айтса керек сизге. Андан көбүрөөк адам. Көбүрөөк маалымат ала баштадыңызбы? Андан көбүрөөк адамды айтат, анан мен чисто өзүбүздүн аудитория менен мындай бир үйлөө менен сүйлөшкөндөй эле сүйлөшөм да. Даже үйдө баягында жүзүмдүн решеткасы болот го, ошону кайсы түскө боёйн деп чыкканмын да. 4 түстү коюп, ак деген ак боёгонбуз. Биз катталуучуларыбыз деле мындай бот эмес да, же болсо чыныгы биздин көрүп аткан адамдар. Булардын бир көйгөйү бар. Эгер мен аркылуу бир жардам тийип калса, мен үчүн сыймык. Ошол нерсени кылабыз. Бул бир чоң үй бүлө деп билем да. Кечээ баягы сүйлөшүп калганыбызда айтып калдыңыз да, мен өзүм негизи кесибим башка тармакта окугам, туристтик жөнүндө. Анан багбан болуп кеттим деп калдыңыз. Бул да тагдыр да, буйрук. Өзүңүздүн кесибиңиз боюнча да негизи кызыгуу барбы, же бул тармак көбүрөөк кызыктуу болуп атабы сизге? Же экөөнү айкалыштырса болобу мындай? Меники азыр экөө сон мындай. Айкалыштырса болот. Кыргызстанда вообще не только Кыргызстан, дүйнөдө эң күчтүү по-любому өнүгө турган вид деятельность деп коебузбу? Кайсы десе бул агро, туризм экен да. Меники агротуризм да. Агротуризм. Негизи өзүм гидмин. Өзүңүз гидсиз. Өзүм гид болуп, ошол багытта туризмди окуганмын. Кыргызча, түркчө, англисче, орусча бул тилдерде эркин сүйлөп, каалаган мамлекеттен келсең тетип беребиз. Кыргызстанды каалаган жерине алып барып көрсөтүп келебиз. Бул агробагыт, бул менин хоббим негизи. Мен агроном эмесмин да, ачык эле айтам, агроном эмесмин. Мен өзүм тажрыйбам менен эле бөлүшөм. Кылып аткан нерсе, мен мына ушундай жасадым, мындай болот экен. Билбесем барып билгендерден сурап эле чыгарам. Болгондо көрсөтөсүз. Болгондо эң жөнөкөй тил менен. Негатив деле болобу негизи? Негативдер болот. Көңүл бура турган даражада эмес да ал. Ал менен алектен отурбайт. Мисалы 1000 адам мактап турса, экөө бир нерсе деп жазып атса, арасында жазып койгондор эч кимди, эч качан адамды баарын ыраазы кыла албайсыз. Ишене бериң, баарына 100 миңден таратсаңыз, сен мына бай эле буга эмне 100 миң бердиң, мага 120, ага 80 беришиң керек деп чыгат да баары бир. Так что эч ким адамды эч качан ыраазы кылыш кыйын. Азыркы учурда бизде кыргыз элинде ушул экспорт, кыргыз туризмди өнүктүрүү аябай күчөп жаткан кез. Бул эки тармак тең сизге тиешелүү экен да. Кыргыз туризмди биринчиден кантип өнүктүрүшүбүз керек деп ойлойсуз? Туризмге кирише турган болсок, көбүнчө биз мындай сервисти оңдошубуз керек. Мындай инфраструктураны жакшыртып бериш керек. Баары эле бирдей эле маселе да, мисалы шарттарды жасап бериш керек. Туристтерге анан бир нерсеси, бул баардык мамлекеттин эле жөндөмү же милдети болбогон, ар бир биздин Кыргызстандын жаран милдети мамлекеттеги тынчтыкка колдоо көрсөтүш керек да. Туризм мындай нерсе да. Кичинекей бир митинг болсун, посольство чалат, Кыргызстан келбей эле бул жакта митинг дагы эле дейт да. Болду, уже туризм келбейт. 1000 отель токтойт ишти, 1000 гид ишти токтотот. Туризм ушундай да, мындай бир мындай зорго жүргөндө эле нерсе да. Бир аз уруш келсе токтойт, коронавирус токтойт, митинг токтойт, нестабильность токтойт, ушундай боло берет. Бирок көтөрүш кыйын. Көтөрүш кыйын. Ишене бериңиз, азыр бир кирсе Кыргызстан деп жазса, апрельский события, бир нерселер деп чыга берсе, ой, ал жака барбай эле коеюн дейт да. Ошон үчүн тынчтык болсо, адамдар келе берет. Өзүңүз гид болуп иштейм деп калдыңыз, ошол баягы революция болгон учурда да иштеп калдыңызбы? Ошол учурда мындай айырмасы болобу эле туристтердин кадимкидей азайып кеткен? Мен мисалы революция жагын айтпайм, мына коронавирус точно биринде токтоп калды. Өткөндө бир жөнөкөй эле мисалы пакистандыктар менен ызычуу болгондо, эки Малайзиядан конок келди. Алар жаңылыкты угуп алып туруп, Казакстандан тосуп алыш керек эле да. Коркуп атат да. Бизде окшойбуз го, бизди уруп койбойбу, мындай деп. Эми алардын жоопкерчилиги менде да. Мен эле коркунучтуу да. Бир эле бир аз жин келген адам келип туруп бир зыян жеткирип койсо, болду. Кандай баягындай минус болот да, Кыргызстандын авторитети жоголот. Ошол кичинекей нерсе деле таасир кылган. Эми ошон үчүн биз ар бир келип аткан туристтерди мындай кубаныч менен тосуп алыш керек да. Ошо чек-арадан кирип аткандан баштап. Жылмайбы менен. Сервисти оңдош керек. Адамдын мамилеси. Мисалы бизге келсе, паспорттон контроль өтүп атса, паспортун атып бергенде эле уже болду да, маанай кетти да уже. Таможнядан. Биринчи кадам. Топ ыргытса, welcome каякта, кош келдиңиз каякта турабы? Болот го.
эмне саякат менен сонун жерге келип сиз Кыргызстандан эч бир ысык көлгө албетте барыңыз же сары челек унутуп калбаңыз деп бир жөнөтсө ал жер эмне экен деп өтөт да. Ошон үчүн мен как гид катары, гид бул мамлекеттин лицосу да. Биринчи тосо турган адам ошол. Ошон үчүн биз максималдуу даражеде мындай жакшы тосо алганга аракет кылабыз да. Ушундай кимди колуна түшөм дегенде эле бомба кылып туруп эй деп туруп өзүнүн кыргыз эли меймандоспуз деп биринчи меймандостугубузду көрсөтүш керек. Ооба, иш жүзүндө көрсөтүш керек. Анан дагы бир нерсе, пайдаланып калам деп ойлобош керек. Мисалы сиз жаңы келдиңиз да. Азыр мисалы же каяктан Коордайдан тосуп аласызбы турабы? Бишкекке чейин 5000 деп алып келип алсам, мен ишти кыласыз. Бирок эртең чыгат дагы сурайт да, таксилер өзү канча десе 500 сом десе, бул эл жалганчы эл экен дейт да. Мени алдашты булар дейт дагы. Өзүбүздөн эле мисалда бирөөдө жакшы нерсе көрсөк өтө эле көп мактабайбыз, бирок бирөө капа кылып койсо өмүр бою жазасың го. Келбегиле мени алдады, адамдар өтө мындандай экен, жиркен жаман нерселер жазып таштайт да. Бир адамдан 5000 алам деп тиякта 10 адамды кайтарып ошондой болот да. Анан бул эң жаман пайдалануу. Лучше бирөөгө жакшы мамиле кылып кой. Мен мисалы быйыл 40 немис келди, ученыйлар. Фазенда келишти, бекерге тосуп алдым. Келишти. 1 саат убакыты бар экен. Хорошо киргиздим, аларга максималь түшүндүрүп, видеолорго тартып, аларга жүзүмдөрдү дегустация кылып, шабдалы анжирлерден берип, акырында мачалканын ургунан белек кылып жөнөттүм. Германиядагы университеттер айтыптыр, 4 университет, Австрия, Германия 4 университет. Жалал-Абадка барганда фазенда обязательно включен болсун, төлөйбүз дептир да. Эми жылда алар 3 жолу келишет. 40тан 120 турист келет. Аларга платный кылып койсоңуз да болот. Уже алар ооба төлөп киришет, экскурсия кылып туруп. Эми элестетиң, ар бир 40 адам жеткирип барсын фазендага. Ар бирин подписка кылдырганмын, баардык немистер чыгарып алып туруп, фазенда катталышкан да. Бул да бир түрү да. Бул деле биздин мындай айтканда кылып аткан бир кичинекей болсо деле салымыбыз туризм боюнча. Ооба, сөзсүз түрдө жана ошондой эле алар сиздин фазендаңызга келгичекти бир кафеден чай ичкени салым, бир машина алып келип бергени салым. Прямой косвенный деп коет го. Кимдин машинасын минет? Ким алып жүрөт? Бир гид алып жүрөт да местный, бир машина алып жүрөт да өзүбүздүн аскарыка водитель болот. Бирөөсү алып жүрөт, бирөөсүнүн Гүлмүнежен гостиницасында калат. Үчүп жүрүшпөйт да алар. Бирөөнүн дүкөнүнө жөнөкөй кирип бир суу алып койсо деле бул деле чоң салым. Ошондой. Биз өзүбүз үчүн, өзүбүздүн экономикабыз үчүн жакшы нерсе да, анткени бизде жер чындыгында көп да, көптөгөн бош жерлер жөн эле жатат. Анан мен көрүп туруп ойлоном да, биз өзү негизи балабызды окутканда Юра академияга тапшыртабыз, Мед академияга тапшыртабыз. Ушундай бир өзүбүз тур эмес даярдап атат окшойбуз. Багбанчылыкка тапшыртсакпы балким. Азыр багбанчылыкка кызыктырыш кыйын. Мен мисалы багбан жок. Менин жаш курагымдагылар жок. Мен айтам, кана болсо иш кылабыз. Мен просто сурайм көпчүлүгүнөн, канча табасың? Багбанчылыкта жөн эле $1000 табасың. Мен ошо убакыты келген айтып коем, мен 5000 сиз, 5000 болбосо мен бир күндө багбанчылык кылбайм да. 5000 болбосо? 5000 болбосо кылбайм. Караңыздарчы, чет өлкөдө деле мисалы үчүн ошондой эле тапса керек, 5000ден араак берет. Андан көбүрөөк табат. Бирок айырмасы бар да. Бул жакта 5000дин берекеси бар, үй бүлөң жанынасың, күнүнө ата энең жанына ысыктан көтөрүп келесиң. Балдарың сенин сагынып сени таппай жүрбөй чоңойбойт да, өзүң жанында. Демек, баягы айылдан качкан эмес, тескерисинче айылда калган заманга баратат окшойбуз, буюрса. Ошол нерсе келип калат айтып коеюн. Адамдар бир чокуга чыгат экен да, бир пиккачы. Ар нерсе кылып, мисалы Япония чыкты, технология өнүп кетти, домдор 100 этаж, 200 этаж болду дагы. Чигиткенин деген добушуну угуш үчүн базардан сатып алат экен, $10, $15 үйгө алып келип коюп койот экен. Адам ушунчалык сагынат экен. Эмне үчүн Кыргызстанга келип атат туристтер? Здание көргөнү, эң бийик зданиябыз оно Бишкек парктын баары үстүндөгү болсо керек, 20 этаждык. Туурабы? Аны көргөнү келбейт да. Бизге биздин маданиятыбыз кызыктуу. Анан биздеги мындай табиятыбыз кызыктуу. Чыксаңыз, мисалы кымыздар ичип, борсоктордон каймактар менен жаткан, уйларыбыз эркин жүргөндүгү. Биз демек ушул жаратылышты сактап калыш керек тескерисинче. Сактап калыш керек. По-любому кайра ушул нерсе кайтылат. Брусчатка, банда цемент кылып кооздогондун ордуна ушул боюнан сактап калган жакшыраак деп эсептейсиз. 100%. Өзүңүз Жалал Атта үйүңүз кандай шарты? Подписчиктер айткалачы кандай. Биздики жер. Бетон жерлерибиз бар, бирок биз мындай жол кылганбыз да. Басканга 1,5 метр, 1 метр чыкса керек. 1 метрдей, ошол узун коридорубуз 1 метрдей. Эки чекеси калган жүзүмдөрдүн асты бул эле жер. Топурак болгон жерге жетпейт. Адамдар дагы бир нерсе айтып коеюнбу?
ураган чачпайлыбы, чөп надел кылды дейт да. Чөп өстүрсүн, бул табияттын мыйзамын жок кылам деп аны кургатып, жазындасты жыргасын, жап-жашыл. жыргасын, ал деле чыксын. Мисалы көп нерсе кылбаш керек. Биз мындай экенбиз да, өзү негизи полный асфальт кылабыз. Кийин кайра кулум сатып алабыз, баягы покрышкадан жасалган бетондун үстүнө кайра жер кылабыз. Кайра кулум сатып алабыз. Андай кылбай эле туруп эле жерди эле колдонбойлу. Ушул нерселерди мен деле мындай билбейм, көп жактырып бербейм да, ПСК блок менен тосуп, азыркы учурда кошуна менен кошуна катташпай калганынын бирден бир себеби да ошол болуп калды болуш керек. ПСК блок менен бири-бирин көрбөйт чындыгында. Алдына брусчатка коюп ысырапка киреби? Ысырапкерчилик боюнча толук айта албайм. Мен мындай как табиятка жакын адам катары. Туура эмес. Мындай бизде адамдар тойго кылам, мындай болуш керек, парковка болуш керек, тигил болуш керек, бул болуш керек деп туруп биз жерлерди жөн эле жок кылып атабыз да. Мен жөн айтып коеюн. 1 сотик жерде 500 көчөт жетиштирсе болот. 1 сотик жерге. Көчөт сатканга. Каалаган болсун, 100 болсун. 500 көчөттү орточо эң аздан 150 сомго көбөйтсөк, 75 000 акча кылса болот. 1 сотик жерден. 1 сотик жерден. Бул эң арзан деп атам. Мен 1 сотикте ошол 500 көчөт болсо, 500 көчөттү мен орточо 100-үмдү 350-400 сомдон сатам. 175 000 акча кылса болот. 175 000 акча кылса болот. Кече Жалал-Ата жериңизде 15 сотик дедиңизби өзүңүздүн? 15 сотигибиз, ал 100-үм, шабдалы, көчөт, мачалка аралаш да. Мен 1 сотик жерде мисал келтирип атам да. Биз 4 сотик жеринде көчөт кылабыз. 15 сотикти көбөйтүп коюңузчу ошол жерге. Азыр 1 сотикти. Жок деп коем. 15 сотикте эгер көчөт кыла турган болсо, эми 350дөн мисалы орточо 250 сом эсептейли. 15 көбөйтөбүз 500гө, 7,5 миң болду. Көбөйтөбүз ошону. Так, 250 сомго. 1,875 000. Эми блогерлигиңизге келели. Блогерлик кокустан башталып кетти деп айтпайсызбы? Бирок даамын татып калдыңыз да. Өзүңүз айтып өткөндөй эле, кече айтып өткөндөй, эгер блогерлик кылсам мен өзүм жумушумга алып кетет экен, камера тартсам, өзүм жумушум кылсам, камерага алып кетет экен деп. Кыйын бекен? Мындай нерсе деп айттым да. Бир видео эле тартып жүрө берсем менде контент деп коебузбу азыр, видео көп да. Аны тартыш керек, муну тартыш керек, элге крупный керек, каяка сатыш керек, каяктан алыш керек, аларды чыгарышым керек. Бул токтобойт да. Аларда эми өзгөрүүлөр бар. Ал менен жүрүп киришип кетсем, мен тиричилигим бар да. Үй бүлөм бар, тиричилигим бар, аны кылыш керек. Бизде эле бирок экөөнү тең кылгым келет да. Кандай кылайын? Анан ой келди да, реклама кылыш керек. Мен рекламалар келген алган эмесмин. 150 000ге подписчик болгонго чейин реклама алган эмесмин да. Такыр алган эмес. Ал эми анча-мынча бир жерлерге бассейнге чакырып калса барып койгон, бирок мындай реклама кылып прям акчасын алып, ок деп колдонгон эмесмин да. Мен ошол аудиториябызды көбүрөөк рекламага кирип кетип өлтүрбөйүн дегем да. Ошон үчүн да сиздики анда жандуу окшойт, аудитория. Балким эми азыр реклама кылсам деле ошол видео чыгарган, мен кыла берейин эми десем, сен дагы кыла элексиңби деп сурагандар бар. Мен көп жерлерди чыгарып коем да, мына жер мындай экен десем, сен абдуш эле реклама кылып койдуң ушул жерде деп коюшат да. Жок, негизи бул баягы реклама дегенде деле сиздин ошончо көрүүчүлөрүңүзгө бир жакшы нерсени көрсөтүп койсоңуз реклама кылып. Азыр ушул боюнча айтып берип атам да. Биринчиден мындай максатым бар да. Рекламаны чыгарсам, биринчиси адал нерсени чыгарам. Мындай адал, адамга пайдасы тийген нерсе. Адал болуп туруп пайдасы тийбей турган нерсе болушу мүмкүн. Мисалы, компьютер зыян эмес, бирок компьютерный клуб десе, жок, бул адамдын жаш балдарын өлтүрөт бул. Эртең чоңоюп алып, эмне оюн кылат ал? Видео оюн боюнча чемпионатка барып ойношу мүмкүн, бирок аны мен потенциалын көрбөйм да. Фазенда Жалал-Абад баракчасынын рекламага болгон шарттары. Ушинтип айтайынчы. Ошондой, айтыңыз. Биринчиси адал болуш керек. Экинчиси биздин коомго пайда келтире турган болуш керек. Мисалы, сенин видеоң, мен сени чыгарсам, эл пайда көрө. Мен фастфудтарды көп чыгарбайм да. Зыян экенин билем. Башка баягындай Американын башка жерлеринин суусундуктарын чыгарбайм. Зыян экендигин. $10,000 берсин, чыгарбайм ал нерсени. Анан бул экинчиси, үчүнчүсү өзүбүздүн өндүрүш болуш керек. Башка мамлекеттикинде чыгарышы мүмкүн. Эгер алар адал болуп туруп, уже бизде ага окшогон же биздикилер сунуштабаса. Жок уже.
келди, мисалы чыгар Өзбекстан келип калды, мынаны кылыш керек. Бизде барбы реклама? Жок. Нормальдыбы, адалбы, все чыгарам. Анан дагы бир шарттардан бири жеткиликтүү болуш керек. Мен мисалы лакшери мага Дубайга бир жумалык саякат ушуну реклама кылып бериңиз $1,5 миң десе, мен аны колдобойм да. Мен баракчама киргенде фазендагы адамдар кантип расход кылышты эмес, балким кантип акчаны тауып үйрөнгөндү каалайм да. Кирип туруп, рахмат, ушу фазендан бир видеосунан кийин мен клубуна эгип, азыр мына тиричилик кылып калдым, гүл өстүрүп атам азыр десе, бул мен үчүн жетишкендик. Себепчи болуп калсаңыз. Сен де барып Дубайга барып жылаңачтарды көрүп, анан дагы күнөө кылып келип, мен ага себепчи болгондон көрө жакшыраак. Умрага барсын, мен мисалы умрада реклама кылайын, дүйнөгө да акыретке да пайдасы бар. Көп жерде мени көрүп калышат да, бардык жерде эле. Анан ушу бардык ишти ушул кылат деп ойлоп калат да. Менин артымдан мен негизи ушул чисто үй бүлөм бар. Мына азыр сиз деле только Абдукадыр, Фазен Абдукадыр. Мен ойлоп атпайм, сизди өзүңүз эле телефон алып тартып жүрөт. Жок. Видеого макул. Бирок видеоду деле атам алат, апам алат, жеңелерим алат, акем алат, ким кайда жээндерим алат, кээде көрсөтүп коем. 6 жашар жээндерим да видеого тартат да, кел. Ошон үчүн кээде видеолорумда приколдор бар. Мынаны тартып берет да, аны эмес, мени тарт десем, аны бияка карайт, бияка десең жылат. Видео жагынан деле үйдү ушинтип карап аткан, көчөттөрдү өстүрүп аткан. Ишенип коюңуз, эгер үй бүлөң сизди колдобосо, фазенда болбойт. Командаңызда канча киши бар? Эсептейли. Атам, Атаңыз, апам, апаңыз, финансовый полный бухгалтер. акча жагынан каржылап турган. Сиз жана Өзбекстанга кетип калганда дагы ушундай каржылап турган. Не только каржылаш жагынан эмес, полный ушул фазендан акчасы түшө турган адам апам. Ошондойбу? Фазенда сизге түшпөйбү? Жок, үйдө жүзүн полный апам аны разбираться кылат да. Келинчегиңиз? Ооба, анан жеңелерим, Жеңелериңиз? акелерим. Короче, биздин ушул үй бүлө. 2 акем, 2 жеңем. Бирок жээндерим деле. бир үйдө толук бир үйдөсүздөр. Ооба. Пока үй алекпиз. Строительный компаниялар байланышка чыккыла деп Үй алексизби? Жок, үй алекпиз. Кимдин үйү ал? Мындай дегеним, биз акелерим менен бир үйдө жашайм деп атам да. Өзүңүзчө бөлүнүп чыгыш керек. Өзүм үй алекмин. Бөлүнбөңүздөр. Бизде негизи бая чогуу эле жашаган го. Ошол нерсе аябай сонун болсо керек. Мен ошол жөнүндө сурайын деп аткам. Сонун болсо керек, бактылуулук. Акеңиз, жеңелериңиз менен алсындар, короче, бир үй бүлө, бардык бир үйдө. Мына бир турист айтып калды, бүгүн бизде 2 жылда бир чогулдук, общий семейный деп тур фото жөнөптүр. Атасы, апасы, эжеси, өзү 4-төө. Бизде күндө 3 жолу 15 киши тамактанабыз да. Общий семейный дегенде. Бул да жакшы көрүнүш. Чындыгында биздин баягы 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дейт. Кайра мурунку заман акырын келип аткандай таасир калтырды да сиз менен сүйлөшүп отурупчу. Буюрса ал нерсе дагы келет окшойт. Жакын арада. Фазендаңыз туурасында сурабай калыптым. Фазенда ошол 15 сотуктун ичиндеби же өзүнчөбү? Жок, ошол үйдүн ичинде. Ошол үй, ошол общий бир жер. Ал жакты барып, бул Кудай буйрса быйыл туристтер айланат сиздин үйүңүзгө. Фазендаңызда 15 сотук. Экскурсия кылып койгонбуз, төлөшөт 200 сомдон. 15 сотук жерден ошончо киреше киргизсе болот. Жөнөкөй эле. Ооба, экскурсиясына кирет. Негизи менде 1 гектар бар, значит мен мынча кылсам болот дейт. Бул жерде эң уникалдуу нерсе адамда. Как аларга түшүндүрүп берүү. Сиз мынаны стаканды деле өтө бир башкача сууду сүрөттөп беришиңиз мүмкүн. Бул жөнөкөй суу эмес, бул замзам суу жердин астынан чыгат. Бул Алла Тааланын тарабынан берилген суу. Бул сууду эмне ниет ичсең ошол амалга мына кабыл болот десеңиз, уже адам ичип атканда тамчысын сезип ичет да, бисмилла. Эми жакшы суу мындай көп мындай жөө адам ичишет, алып кетет үйгө десеңиз, кадыры жок да. Кадыры жок болуп. Ошондой эле сизде бир жериңиз барбы? Же болбосо кылматкан ишиңиз, соодагер болсоңуз, соодаңызда эмне кылып атсаңыз, мыкты үйрөнүңүз, аны шарият боюнча деле тартибин үйрөнүңүз, кийин аны адамдарга туура пайдалуу кылып жеткириш керек. Анан дагы кызыктуу нерсе, ал блогер болсун, башка болсун, ар бир нерсенин баалуулугун жеткиргенди билиш керек. Азыр эми каражат жактан шартыңыз кандай болуп атат мисалы? Блогерлик кылып атасыз. Өйдө болду деп атат. Себеби менде бир стабильный бир киреше түшө турган бир бизнесим жок. Бул тармак өзү ушундай тармак да. Анан мен мисалы мачалка мен үчүн хобби. Мен мачалканы кээде бекерге да таратып берем. Сатам, уругуну бир жерлерге бекитем, табып алып тиккиле, өскүлө, көбөйткүлө. Ошондой нерсе үчүн.
Өзүбүз көчөт кылганбыз. Көчөттү ал мен братандарым менен атамыкы да. Мен аларга сатыш берем. Өзүңкү эмне бар десе, ошол мачалка менен бир аз. Өзүмдүн азыр эми блогерлик күчөйүп кетип атат. Анан мен жайында как гид катары иштейм. Туристтер келип калса, аларды алып жүрөм. Мындай. Мен мисалы суроо берсеңиз, эң аз тапкан айлыгыңыз канча десеңиз, вообще таппайм да. 2 ай вообще нольда жүргөндөрүм болуп да. 2 айдан кийин бир күндө оптом түшүп Түшүп калышы мүмкүн. Мачалка канча подписчик алып келди сизге? Мен даже ошол мачалкадан көрүп подписка түштөдүм. Бизди көрүп аткандар жазгылачы, ким бизди мачалка менен таап калды. Негизи эң көп видеолорум ошол мачалка аркылуу келди. Подписчиктерди деле просмотрлар көбүрөөк ошондон болду. 1.800.000 просмотр бул. Менин бир 10 видеом бар, Люфа боюнча. Миллиондон көп, оно тең. Бардыгы. Бирок көп өзү мачалка боюнча, бирок именно миллион просмотр болгон, ондон көп именно мачалка боюнча. 3 миллион, 4 миллионго чейин ушул мачалка боюнча чыккандар бар. Эми билбейм, бир 100 миңи жок дегенде мачалка менен. Негизи баягы ушул мачалка мурда бизде өсчү деп атпайсызбы? Кошуналарыңызда да бар беле, же бир эле сиздердин үйүңүздө бар беле? Анткени билбегендер аябай көп экен да ушул мачалканы. Бир 30 жыл, 20 жыл артта барында бар эле. Биздин поколенияда уже жок болуп кетти. Биз үчүн ал уже сувенир, же болсо деле кадырлабай койдук. Мен мисалы өзүм базарда мешокто сатып атканын көргөнмүн да. Мачалканы, мисалы 30 сом, 50 сомдон турат эле да. Мен алган эмесмин, бирок көргөм, мына эмне депчи, күлгөм. Бирок убакыт өттү, 2 жыл, 3 жыл өттү, бул нерсе негизи айтайын, 2016-жыл башталды. Өзүнүн тарыхы бар. Бирөөнүн үйүнөн көрүп калдык, ал адам бирөөнүн уругун сурасам берген жок, сат десем саткан жок, Марстан алып келгендей кылып туруп мактанды. Кийин кап болуп кетип базардан бир эжеден таптым. Уругун аны алып келип өстүрүп көрдүк. 2016-жылдан 22 жылга чейин саткан эмесмин. Өстүрө бердим, топтой бердим, өстүрө бердим, топтой бердим. Эч ким алган жок. Анан бир жолу выставкага катышып, анан сатып баштадым да. 6 жыл ошону өстүрүп карай бердиңиз. Биринчи жылы өстүрдүм, тура эмес өстүрүп койдум. Өзүңүздүн бир оюңузда да болгон эмес болсо керек, мачалка менен ушунчалык 100 миң катталуучу келет деген. Жок. Демек бизде азыр ушул мачалкага окшогон дагы бир өндүрүштөр бар да, унутулуп кеткен, бизде өспөй калган. Анжир жана айтып кеттиңиз. Анжир деле азыр дерлик унутулуп калды бизде. Анжир, башка бактарактар бар. Мен бир мачалка жүзү менен чыктым да, мындай таанылып калдыкпы. Ошондой эле башка адамдар деле кылса болот да. Кантип деген жерде эми булар уже нолдон башташ шарт эмес да. Мен пример бар да. Мен айтып бере алам да. Бул видеолордо да эмне үчүн? Мен уже физически жетишпейм ар бир адамга түшүндүрүп мындай. Ошон үчүн видео менен чыгып атам. Мен комментарий окуйм. Эң көп эмне кызыктырып атса ошону тартам. Мисалы, блогуңуз кантип баштадыңыз, ушуну айтып бериң деп 10 комментарий окусам эгер, мен ошол боюнча жазам. Блогуңузду кантип баштадыңыз? Бирок көпчүлүк ал боюнча жазбайт да, мисалы, кантип дарылаш керек, алманы кантип кыркыш керек, мен ошол боюнча. Өздөрүнө керектүүдү. Ооба. Анан баягы мачалканы 1 гектар жерге. 1 гектар жерде 20 миң мачалка алса болот. Эксе болобу? 1 гектар жерде бедилер сыяктуу, будай сыяктуу. Суу жакшы жерде, күн жакшы жерде өсөт. 1 гектар жерден 20 миң мачалка алса болот. 20 миңди 100гө көбөйтсө 2 миллион болот. 2 миллион сом. Эң арзан 100 сомдон. Бир жылда чет өлкөгө мигрант болуп барып иштеп келсең 800 миң, 1 миллион тегереңде. Ошо бунун эң кызык жери, бак тиксен 3 жылда түшүмүн алсаңыздар, буну жазда тигесиз, апрелде, сентябрь, августта, сентябрь, октябрда бушат. О жылда бушат. Бул бадыраң окшогон, кышта өлөт кайра. Уругунан алып каласыз да, кайра чачасыз. Кайра кетет. Ошондой нерсе. Сон биздин сатып алып жатсаңар мага айткыла. Сатып бересиз. Мен 100 сомдон сатпайм да, 100 сомдон кымбатыраак сатам. Мен эң арзан эсептедим. Мен силерден сатып алам 100 сомдон. 100 сомдон сатып аласыз. Мен мисалы 200 сом, мен аны тигем, обработка кылам. Ошондой иштери бар. 100 сомдон мен минимум ошого баягы көп расчет албасын деп атам да. Жанагы катты боюнча эле акчалыктай болуп турат го, ошол боюнча эле сатып аласыз 100 сомдон. Жок, мен айтам, тазалаганды үйрөтөм. Тазалаганды үйрөтөсүзбү? Мага тазалап бересиздер, мен анан кылам. Уже адам тазалаганды билгенден кийин ал жагын өзүлөр учка кылып сатат. Быйыл өзүңүздөрдүн баягы каттоочуларыңыздын мачалкасын сатып бердим деп койбодуңузбу? Канча мачалка сатып бердиңиз? Эми өтө эле көп эмес. Быйыл эң көп адам быйыл өзү уругун алды, эми өстүрсө, кийинки жылда быйыл 1, 2, 3 адам, 3-4 адамдан эле алдым. Баарынан, а? 3-4 адамдан эле. Геркилер турат, алардын алып кетиш керек. Азыр саат бир 2-3 сааттан кийин Абдыкадыр байкебиз умурага учат. Иншалла. Ошого саатка карап турабы? Бир аз даярданыштан керек. Баягы мен Instagram баракчаңыздан карасам, бул биринчи жолу барышыңыз эмес экен. Ооба. Канчанчы жолу барышыңыз? Үчүнчүсү.
азыр баягы аябай умрага кеткендер көбөйдү, Кудайга шүгүр. Анан бирок ошол умрага көп кеткендердин деле баягы кээ бирлери бул эми бизнеске айланып калды, бул акчасы бар эле кетип атат деген сөздөр да бар да. Негизи ушул умра туурасында сиздин оюңуз кандай? Умра бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоосунда 4 жолу өзү кылган. Умра. Бул кедейчиликти жогото турган амал да. Оюн айтып койсо болот да. Байышты каалайсыңбы? Умрага бар. Анан кийин жашооң оңдоп келесиң ал жакта. Алла Тааланын үйүнө баргандан кийин Кабатулланы көргөндөн кийин карады. Ошол жерде ар бир кылынган дуа кабыл дейт да. Ошол жакка бар. Миллионер болоюн. Список кылып алып жазып. Мен ушинтип жазып алып кеттим буюрса. Мисалы дейли Геленваген 2022 жылкы чорный түстөгүсү болсун десең, Алла Таалам бербегенге кадыр зат эмеспи, туурабы? Берет, аны өтө оңой нерсе. Ошону сен списогу менен керек болсо барып сурап келиш керек. Бирок күткөнү билиш керек. Баары келгенде жалбатта болуп калбайт да. Убакыты менен келет, бирок келет албетте. Бул ушул нерсе. Анан кеткендер мындай кылып атат, мына барып келип да өзгөрбөптүр дегенге биз акыретте бирөөнүн жашоосуна жоопкер эмеспиз. Мына барып келип мындай кылды го десе, Кудай карап туруп, сен эмне кылдың пендем десе, мен ошо баарыны обсуждать кылып отура бердим десе, кирем тозокко деши мүмкүн да. Өзүбүз эле каралы, өзүбүз барып оңдололу. А бирөө келип барып келип башка иш кылып атса, аны жашоосуна аны жазып, же ийгилеши кереги жок да. Умра барып атабы, бул жакшы нерсе. Анталияга же болсо Таиландка барып эс алгандан көрө 10 эсе жакшы. Ата энени тирүү кезинде жөнөтүш керек, ал жака барып дуасын алыш керек, өзү ажылыкка барыш керек биринчи. Ажылыкка мүмкүнчүлүк болбой атабы? Ажылык парз, а? Ажылык парз. Умра сүннөт. Сүннөт. Анан ажылык күчүң жеттиби, акчаң барбы, сага уже парз болот да. Кыйынчылыктасыңбы? Ошон үчүн айтканда калган өзү 5 устуну болсо, калима келтириш керек, мусулман экенин билип, закат бериш керек, орозо кармаш керек 1 жылда 1 ай, намаз окуш керек 5 убакыт, и мүмкүнчүлүгүң болсо дейт, жашооңдо 1 жолу ажылык кылышың керек дейт. Мүмкүнчүлүгүң болсо. Мүмкүнчүлүккө карап. Мүмкүнчүлүк деп туруп, мисалы жип айдап алып, мүмкүнчүлүк жок деген эмес. Ошолорду сатып болсо да барыш керек. Бая айтып койт эмеспи? Же ый менен келесиң, же сый менен келесиң деп. Ар бир 5 мал намаз окуган адамдан сура дейт да. Биринчи намазга келген кандай келген экен депчи. Бир же себеп менен келген дейт, башына бир түйшүк түшүп, ошону менен 5 мал намаз окуп келатат дейт. Же болсо сый менен келген. Негизи ошол намаз боюнча мен көп сүйлөгөнгө өзүмдү татыктуу эмесмин деп билем да. Анткени кээде калтырып коем. Намазды ар дайым катуу бекем тургузгонго ар дайым аракет кылам. Намаз мындай сыноодой да. Алаксытат, нерселерден кеч каласың. Буну көбүрөөк ошол биздин имамдарыбыз айтып берсе. Биз мусулман үй-бүлөдө чоңойдук, кичинекейибизден баштап окуйбуз да, окуп, калтырып, окуп, улуп. Бирок андай кылбаш керек. Бир баштагандан кийин акырына чейин, кыяматта да биринчи сурала турган нерсе бул намаз. Азыр биз көрүүчүлөргө айтып эле, кайра өзүм эле айтып атам да. Дават кылып атасың. Мен эч качан намаз боюнча чыгып айткан эмесмин негизи. Анан мен азыр намаз кеттим. Жумаңыз мубарак болсун деп чыгарып коем мен деле. Бамдат окуп атам, бешимди окуп атам, асырдамын дегенди кереги жок. Бул сиз менен Кудайдын ортосуна байланыш да. Аны өзүңүз эле сыр сактап өзүңүз окуй бериңиз. Сиз менен негизи маектешип отура турган экен, чынында ушундай жакшы суроолор чыгып атат, кайра эле кээде өзүмдөн өзүм мотивация алып жүрөм. Ушундай эле эмне деп коем. 3 саат маектештим десеңиз таң калдым эле, 3 саат маектеше турган адам экенсиз, бирок чындыгында азыр 12-де умрага кетсеңиз болгон 4 саат убакыт калды. Сизди кармабайм. Чоң рахмат, терең ыраазычылык билдирем. Алтындай убактыңызды бөлүп бериңизге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Алла ыраазы болсун. Кыргызстанга сиз, мен эле жетишпейбиз, бардык көрүүчүлөргө да эскерте кетейин. Бардыгыбыз чогуу ушул Кыргызстанга салымыбызды кошойлу. Кыргызстан өнүксүн, өссүн, мигрант деген түшүнүк мына жаштарда жок болуп калсын. Иншалла. Чоң рахмат. Биздин эл менен коштошуп койсоңуз болот көрүүчүлөр менен. Көрүшкүнчө достор, силер биленФазанда Абдукадыр Абдушкуров, кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө аман болуңуздар.